Арча бешиктен үздөгөндөр барбы туугандар? 4 сотук жер аянтында жайгашкан ушул 2 кабаттуу үйдү азыр сиздерге четинен көрсөтүп беребиз. Подвалы дагы бар, подвалы дагы бардыгы жилой туугандар. Баасын башында эле айта турган болсок, 300 000 доллар кеми бар деди. Сиздерге азыр бир четтен катарынан көрсөтүп беребиз туугандар. Видеонун башында дарегин айта турган болсок, Арча бешик конушу биз турган көчө ушул Куюкова көчөсү болуп калат. Күнчыгыш тарабы Чортекова көчөсү менен кесилишет. Күнбатыш тарабы болсо жанагы Селекция Муромский көчө менен кесилишет экен туугандар. Так дареги Куюкова 190 деп издеп келсеңиздер, дал ушул сатыла турган 2 кабаттуу үйгө келесиздер туугандар. Өтө сонун локацияда Арча бештен үздөгөн дос туган тааныштар болсо, ушул видеону тезден жиберип коюңуздар туугандар. Бул жерде бардык шарты түзүлгөн, алсаңыздар кирип эле жашасаңыздар болот. Көчө тарабы көрдүңүздөр, ушундай кооздолуп тосулган, тарпаса калиткалары бардыгы орнотулган. Киргенде эле үйүнүн асты кенен, асты брусчатка болгон, үстүндө навес бар, көрдүңүздөр, Анан сол тарабында болсо жашыл аянтча гүлдөр, арчалар бардыгы отургузулган туугандар. Бул жагындан ошол центральный таза суусу дагы чыккан, өтө сонун. Көрдүңүздөр, Анан бул бурчта болсо сырткы ажатканасы дагы жайгашкан. Бул жагында үйүнүн жан тарабында бир катар көрсөтөйлү, анан сиздерге үйдүн ичин дагы көрсөтүп беребиз туугандар. Бул жерде суу свети бар, трехфазка электр энергиясы тартылып киргизилген. Анан дагы газ турбаларын көрдүңүздөр, тартылып келинген. Азыркы учурда иштер, тартуу иштери жүрүп жатат. Кудай буйрса жакынкы күндөрдө газ дагы тартылып келинет экен туугандар. Мынакей, көрдүңүздөр, бул тарабына очогу жасалган. Сырт ушундай сонун кооз болуп туруп кафел басылган. Чоң казан, бир кичинекей казан, көрдүңүздөр, Өтө сонун. Бул жагында подвалына түшсөңүздөр дагы болот. Азыр ичинен дагы, үйдүн ичинен дагы подвалга кирсе болот экен, ошол тараптан дагы көрсөтөбүз. Бул жагында тапчаны дагы бар, эс алып отурган туугандар. Трехфазка электр энергиясы документальный тартылып киргизилген туугандар. Үйүнүн бул жак жан тарабынан 1,5 метрдей, артынан 1,5 метрден ашыгыраак бош орундуктары бар. Ал жагына дагы жанагы керексиз оокаттарды коюп койсоңуздар болот. Үйгө кире бериш лестницасы дагы ушундай толук түрдө кафел басылган, эки чет ушундай темир решеткалары менен тосулган туугандар. Эң негизги үйгө кире бере турган ушул негизги брон эшиги бул жанагы магазинден сатылып алынган эмес туугандар, под заказ усталардын колу менен өзүнчө жасалган туугандар. Киргенде эле бул жер пут чечме жайы, астында полду маани бериңиздер. Негизинен үйдүн бардык полдору ушундай бамбуковый натуралный жыгачтан экен туугандар. Калыңдыгы 2 см, жанагы суу төгүлсө дагы сууга алып туруп салып койсоңуздар дагы жанагы көбөрүп көтөрүлүп калбайт экен туугандар. Бул жерде пут чечме жайы, асты ушундай пол, анан теплый пол бар туугандар. Бул тарабында көрдүңүздөр, бардык корол ушундай видео көзөмөл орнотулган туугандар. Көрдүңүздөр, Бул видео көзөмөл системасы дагы сиздерге калтырылат. Бул жагында сырткы кийимдерди илгени вешалкасы, бут кийим тизгени, бул жагында томпочкалары, бул тарабында ушул шкафтары дагы бар туугандар. Андан бери келсеңиздер, бул жери кенен болгон холл, бул жагында жуунуучу бөлмөсү, подвалга түшкөн лестница, экинчи кабатка чыккан лестницасы, анан бул тарабында болсо бир чоң зал. Келиңиздер, ушул тараптан кирип көрсөтөйлү. Бул жагындаки конок бөлмөсү, жалпысынан 5 пластик терезеси коюлган, терезелердин сыртынан дагы темир решеткалары бардыгы коюлган туугандар. Эки чоң жараштуу люстра жасалган дагы, потолоктору бийик болуп, евроремонт болуп жасалган туугандар. Бул жагында ушул идиш аяк салган мебелдери дагы бар. Көрдүңүздөр, Булар бардыгы сиздерге калтырылат туугандар. Анан бул жак тарабын көрсөтө турган болсок, бул жагы дагы кенен бир бөлмө. Эки чоң пластик терезеси коюлган, жылытуу батарейкалары орнотулган, ТВ зонасы, жумшак эмеректери. Негизинен ушул жерде бала чакасы телевизор көрүп эс алып олтура турган бөлмө экен да. Анан бул жак жагы болсо ашкана бөлмөсү. Чай иче турган стол, стулдары көрдүңүздөр, Бул жагында ашкана эмеректери дагы бардыгы ушул жакшысы тандалып, качественнелери коюлган туугандар. Бул жагында газ плитасы, анан бул жагында жанагы идиш аяк жууган машинкасынан бери бардыгы бар экен. Раковинасы, суу фильтрлери бардыгы коюлган туугандар. Анан бул жак жагы болсо, мынакей. Жуунуучу бөлмөсү, раковина көзгүсү, душ кабинкасы, унитазы, бут жууган раковинасы, стиральный машинкасы, вытяжкасы, аристон бардыгы коюлган. Алсаңыздар, кирип эле жашасаңыздар болот туугандар. Өтө сонун. Сиздерге подвалын көрсөтөйлү, анан экинчи кабатын дагы көрсөтөбүз. Жүрүңүздөр. Подвалга түшкөн лестницалары дагы бардыгы жыгачтан жасалган. Анан мынакей. Подвалга түшкөндө эле бул жери дагы өзүнчө бир холл экен да. Бул жерде дагы жанагы тамак аш даярдап олтура турган стол экен. Бул четтен көрсөтөйлү. Мынакей. Бул жак тарабы болсо, туугандар. Склад бөлмөсү, көрдүңүздөр, полкалары бардыгы жасалган. Анан бул тарабы болсо, мынакей. Котелный, көрдүңүздөр.
Печкасы ушул тараптан жайгашкан, электр энергиясы менен жылыйт, үйдүн жылытуу системасы отопление менен. Кошумча бул жагында 1 тонналык запас бачогу дагы бар. Бул жагында моторчик сууду фильтрлеп чыгарып берет дагы, анан ашканадагы фильтрден дагы бир сыйра фильтрленип суу чыгат тугандар. Газ плитасы коюлган, көрдүңүздөр. Эгерде газ тартылып газ киргенден кийин газды кошуп койсоңуздар дагы болот экен. Бул жак жагында болсо дагы бир кенен болгон зал бөлмөсү бар. Жылытуу батарейкалары орнотулган, вытяжкалары бар, терезелери бардыгы коюлган. Негизинен бул жерге дагы столду жасап туруп, жанагы конок бөлмө кылып койсоңуздар болот экен. Бул жагы эми майда чүйдө койгон, ошол идиш аяк кашыкча ушундай нерселерди койгон дагы бир бөлмө экен тугандар. Жүрүңүздөр, эми 3-чү кабатты көрсөтөйүн. Экинчи кабатка чыккан лестницалар дагы ушундай жыгачтан жасалган. Чети дагы ушундай жыгачтар менен тосулуп, анан айнек менен кооздолуп тосулуп тур тугандар. Экинчи кабатка чыкканда дагы көрдүңүздөр, бул жери дагы кенен. Өтө сонун. Жалпысынан экинчи кабатта 4 бөлмө спальни бар. Бул жагынан кондиционер дагы коюлган, жараштуу болгон чоң люстрасы дагы бар. Потологу дагы евроремонт болуп, сонун болуп, күндүн формасын чагылдырган дизайнда жасалып тур тугандар. Бул жак жагы болсо бир спальни бөлмөсү, көрдүңүздөр. 2 кишилик жумшак эмереги, кийим сала турган шкафтары. Бул жагынан жалпысынан 3 терезе коюлган, анан көрдүңүздөр. Мындай кыргыздын эмелерин чагылдырган бир ремонт болуп турат тугандар. Анан бул жак жагы болсо мастер спальня экен. Өтө сонун. Мынакей. Киргенде эле бул жагында ТВ зонасы, кийим сала турган шкафтары, жумшак 2 кишилик эмереги, жаш баланын манежи турат, томпучкаларынан бери бардыгы коюлуп тур. Бул жак жагы өзүнчө бир кенен болгон жуунуучу бөлмө. Унитазы, раковина күзгүсү, душ кабинкасы, аристону, вытяжкалары бардыгы коюлган тугандар. Алсаңыздар, кирип эле жашасаңыздар болот. Чамаданга кийимиңиздерди салып келесиздер, болду. Анан бул жак жагы болсо кыздардын бөлмөсү экен. Мынакей, 2 кишилик жумшак эмерек турат, кийим сала турган шкафтары бардыгы бар. Терезелери бардыгы пластиктен, анан жылытуу батарейкалары дагы бардыгы коюлган тугандар. Бул жак жагы болсо жаш балдардын бөлмөсү экен тугандар. Чакан болгон бөлмө, көрдүңүздөр. Өтө сонун. Мынакей. Ушул сиздер көргөн үй 4 сотук жер аянтында жайгашкан. Бул жерден биринчи кабатты карап турсаңыздар дагы болот экен тугандар. Көрдүңүздөр. Эгерде ушул үй жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышып, келип көрүп, жактырып, анан баалашып алсаңыздар болот тугандар. Баасын өтө сонун койду. 4 сотук жер аянтында жайгашкан 2 кабаттуу сиздер көргөн үй 300 000 доллар кем бар деп шашылыш түрдө Арча бешиктен сатууга чыкты тугандар. Тактареге Куйкова 190 дейбиз деп келсеңиздер, дал ушул сатыла турган үйгө келесиздер тугандар. Анан ушундай Арча бешиктен үй издеген дос туган тааныштар болсо, ушул видеону бөлүшүп коюңуздар, анан WhatsApp группаларга дагы жөнөткөндү унутпаңыздар. Өтө сонун локация экен тугандар.